Россиялык өндүрүштөн чыккан кино тасмаларда мыкты ролдорду жараткан кыргызстандык актерлор дагы бар. Алар эң алдыңкы жана мыкты делген тасмаларда ойноп, өздөрүнүн күйөрмандарын тапкан. Кыргыздын таланттуу адамдары катышкан чыгармалар бир гана Россия эмес, башка дагы мамлекеттерге көрсөтүлөт. Атактуулукту багындырган кыргыз таланттары менен кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев баарлашып келген. Манайы жайдары курбулар Орусиядан тышкары башка өлкөлөргө дагы таанымал таланттар. Алар Союз тарай элек кезде Москвадагы Шепкин атындагы театралдык окуу жайга тапшырып, чогуу аяктаган. Көп жылдан бери россиялык тасмаларга тартылып келишет. Жаңыл Асанбекова 4 жылдан бери белгилүү тасмада ойнойт. Как? Кать, я, кажется, знаю, где твой айран-байран. Кухня сериалы көп өлкөнүн сүйүктүү тасмасына айланган. Айнура аттуу ысымдалып жүргөн кыргыз айым Бишкектен иш издеп барып, уруксат кагазы жок иштеген эмгек мигрантынын образын жаратат. Айнура, saat kança baldu? 12,5 şef. Ойбай, мага тазы кийим керек. Жаңыл Асанбекова сериалда мигранттын жүрүм туруму аркылуу кыргыз сөздөрүн айтып тартылышы атактуулук алып келген. Бир нече жылдан бери Россиянын белгилүү чыгармачыл адамдары менен бир казанда кайнап, бул чөйрөдө өз ордун тапкан. Мен өзүмдү негизи эң бактылуумун деп эсептейм. Анткени ушул кухня проектисине тартылып калдым. Эмне деген ушундай таланттуу, эмне деген атактуу актерлор менен тартылдым. Мен мисалы аларды баягындай кинолордон, телевизордон эле көрүп жүрчүмүн. Бедный какой. Кухня Россиядагы атактуу тасма экендиги аныкталган жана бир нече жогорку сыйлыктарга таттыган. Бир аз күн мурун Россияда жылдын мыкты сериалы наамын алды. Ал эми Айнура катары таанымал Жаңыл Асанбекова элдин сүймөнчүгүнө айланган. Көп эле тааныгандар болот, келип автограф сурап, сүрөткө түшүп, метролордон болот. Көбүнчө менин поклонниктерим жаш мектепте окуган балдар, мисалы 11, 12, 13 жаштагы ошондой балдар, кыздар келип, аябай кээ бирөө көргөн жерден Айнура деп келип кучактап калат да. Күлөсүң да кээде. Кытай кол башчысынын ролун жараткан Алайбек Тойчубеков, ал орус сериалдарындагы Азия түспөлүндөгү дээрлик бардык ролдорду аткарып атагы чыккан. Жакында эле орусиялык тарыхый тасмада Казак ханынын ролун ойногон. Актер кыргыздан башкасынын баарын аткардым деп билдирди. Азиаттардын бардыгын аткардым десем болот. Көбүн. Япон, бул севердеги чукча туугандардан баштап Кытай, Тибет, но жада калса Конфуций тоже играл. Но бир гана кыргыздыкын аткара элекмин. Көп жылдан бери Москвада жашаган кыргыз жарандарына кино жаатында суроо талап жогору. Аларга тасмага түшүүгө сунуштар келип турат экен. Жылдызы жанган атактуу адамдар башка дагы тасмаларга тартылууга даярдык көрүүдө. Уланбек Дыйканбаев, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1 канал, Москва шаары.